Бул жер азыр Токиодо Саню деген машинанын мотор майларын чыгара турган завод. Ушундай Sakura Oil деп жаңы өзүбүздүн брендти түптөп. Кандай турасыңар? Жакшы. Саламатсызбы? Атайын келдик. Мекендештер долбоорунда. Жакшы келиңиздер. Мен ушу Японияга барам. Ушул телефондорду алып келем депчи. Кыялданып койдум. Мынау фит деген жазуу көзүмө абдан жылуу чыгып атат. Бизде Кыргызстанда кит деген машина. Жаңы келгенде жанында $250 бар. Патриот болуп алыста ошо мекенибизди сагынат экенбиз, биле баштады. Билдирде баштадык дегендей. Мен ал жактан кичине карагандай баягы пакистанецтерге алданып калып, же машина жок, же акча жок, ушундай бир тажрыйба алганмын да. Бир эле жумуш эмес бул жактан. Спорт менен дагы машыгып, япондор менен кээде чогуу ойнойбуз. Эмне үчүн япондор мындай өнүгүп кеткен? Эмне үчүн япондор сылык? Келечекте сөзсүз биздин максат Кыргызстанга барып, алган тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүп, эл журтка кызмат кылалы деген ой тилектерибиз бар. Бардыгыңыздарга Япониядан ысык салам айтамын. Сакура Кыргызстанда! Бүгүнкү карманыбыз Авазбек деген кыйын жигит дейт. Ошол жөнүндө айтпайсыңбы? Авазбек Өмүрзаков Жапон унаа тетиктерин Кыргызстанга жөнөтүп, андан сырткары Sakura мотор майын импорт менен экспорттоо Кит компаниясын жетектейт экен. Биздин кыргыздын жигит жөнүндө репортажды өткөрүп жибербеңиздер. Кеттик анда эмесе. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Омурзаков Абазбек Жумалиевич 1987 жылы 7 декабрда Ош облусунун Карагулжа районуна караштуу Сарыбулак айылында төрөлгөн. 5 бир туугандын экинчиси. 1994-2005 жылдары Бишкектеги номер 1 жалпы билим берүүчү гимназия интернатын бүтүргөн. 2005-2014 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин эл аралык мамилелер жана чыгыштануу бөлүмүн аяктаган. 2009-2011 жылдары Токиодогу бизнес жана коммуникация колледжинде окуган. Эмгек ишмердүүлүгү 2005-2014 жылдары Кадама эл аралык соода, 2018 жылы Осо Кит мотор майларын импорт жана экспорт боюнча компаниясынын негиздөөчүсү, 2019 жылы Молове International Trading компаниясынын жетекчиси. Кошумча маалымат: 2007 жылы Ташкентте өткөн самбо боюнча Азия чемпионатынын күмүш байге ээси, 2008 жылы Бишкекте өткөн самбо боюнча Кыргызстандын чемпионатынын алтын байге ээси, 2010 жылы Токиодо өткөн дзюдо боюнча дүйнө чемпионатынын катышуучусу, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин алдындагы миграция, мекендеш жана чет өлкөдөгү диаспоралар маселелери боюнча кеңештин Токиодогу коомдук өкүлү, Япониядагы шайлоо участогунун участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы, дзюдо федерациясынын Япониядагы өкүлү, Сарыбулак спорт дзюдо клубунун туруктуу башкы демөөрчүсү, үй бүлөлүү бир кыз, эки эгиз уулдун атасы. Авазбек мырза, саламатсызбы дагы бир жолу? Пирамида телеканалы жана Дорлайф каналы сиздерде бүгүн конокто. Биз азыр өзүбүздө көргөндө сиздин ишмердүүлүгүңүз менен таанышып кетип, биздин көрүүчүлөрдү тааныштырып турган учурубуз. Сиз өзүңүздүн жеке брендиңиз ушул майларды чыгарасыздар. Ооба. Эмне үчүн Sakura? Бул Sakura деген, албетте Япония. Ооба, Sakura деген биринчиден Япониянын эмблемасы деп койсок болот. Андан тышкары биз бул майды чыгаргычак деле Кыргызстанда запчасть двигательдер саткан Sakura Motors деген магазиндерди ачканбыз. Анан ошол эле Кыргызстанга жеткен моторлорго кайра эле ушу японский технология менен япон машиналарына жана башка Америка, Германия бардыгына кете турган ушундай Sakura Oil деп жаңы өзүбүздүн брендти түптөп Япониядан жасап Кыргызстанга, Казакстанга, Россияга чейин жеткирип атабыз. Бул жерде да биздин KIT Кабышкашы деп коет, биздин бул жактагы компаниянын аты жөнү бардыгы ушул фирма чыгарат деп жазылган. Ошон үчүн Кыргызстандагы Sakura Motors'ко кайра эле Sakura Oil деп чыгарганыбыздын себеби ушул. Буну көпчүлүгү Кыргызстанга жеткенде ошо китайский эмеспи, же орустар, же өзбектер чыгарбайбы деп шектенишет экен. Бул мына Япониядан көрүп атасыздар, Япониядан чыгарылат, эч убакта шектенбей, коркпой куйсаңыздар болот. Андан тышкары башка да Осакада да заводдон чыгат.
азыр сиздерге ошо жакыныраак сеекти көрсөтөлү ушул жерге. Негизи эки Япония боюнча 2 филиалыңыздар бар экен. Ооба, Бирөө ооба. Токиодо, бирөө Бирөө Осакада. Осакада, А баш аяк канча кызматкер эмгектенет бул? Азыр бул заводдо? жерде 20дай адам эмгектенет. Анан тиги жакта да бир ошо 20дай адам эмгектенет. Баш аяк 40тай адам. 40тай адам. Аэропортко киргенде уже өлкөнүн акыбалын көрүп койсоң болот деген түшүнүктө да. Ошол сыяктуу аэропорттон киргенде эле булар сиздер деле келип түшкөндө сылык тосуп алып, жүгүнүп, ийилип тосуп алды деп ойлойм да. Сылык келишет аябай. Анан кийин коомго зыянды келтирбөөгө 100% аракет кылышат да. Башка адамдарга мындай зыяндуу иштерди кылбагангачы. Мага Кыргызстандан көптөгөн коноктор келип турат. Достор, ата-эне, тууган урук, байке, тааныштарчы. Тынбайт да. Анан аларды алып чыгасың ушундай жер көрсөтүп, эл көрсөтүпчү. Баардыгы бирден менен эмне үчүн деген суроолор түгөнбөйт. Эмне үчүн япондор мындай өнүгүп кеткен? Эмне үчүн япондор сылык? Эмне үчүн оңрулду машинаны чыгарат? Эмне үчүн жол тетири депчи? Анан ушул суроолор түгөнбөйт мен акыры азыр ушул эмне үчүн жапондордун адеби ушундай кыргыздын көзү менен деген бир мындай чакан эме жазып атам, китепчечи. Баягы ошол суроого жооп берип кайра эмне үчүн кыргыздар ушинте албайбыз депчи. Эмне үчүн жөнөкөй турган тиги таштандыны ыргытканды билбейбиз. Бул жакта ушунчалык ошол бир эле ой экен. Мен да япондордон сурадым, эмне үчүн айлана чөйрөгө зыян келтирбөөнү гана ойлонушат экен. Болду. Япония өзү салыктын өлкөсү экенин түшүндүм да. Деги эле ошо өнүккөн өлкөлөр салыкты катуу баягындай чогулткан үчүн өнүгүп, мына инфраструктуралары, бүт адамга болгон ыңгайлуу шарттар түзүлүп атпайбы? Бул келип эле ошол ишкерлер салык төлөгөндөн келип ушундай өнүккөн өлкөгө айланат экен да. Мына мен деле жылына $130,000 төлөйм. Япониянын мамлекетинечи налог. Анан колумда иштеген жумушчулар алар дагы ай сайын бир жок дегенде $400 төлөйт. 100 сом тапсаң, грубо 40 сомун мамлекетке налог төлөйсүң. Ошондой 40%-ин мындай баардыгын чогултуп келгенде ошондой төлөш керек болуп калат да. Бирок ошол төлөнгөн акчалар эми сиздер биякта билесиздер да ошол эмнеге кетет, кандай? Ооба. Эми аны жазылып да турат, ага кызыгып баягындай. Ачык. Кызыксаң бүт баардыгы кандай прозрачно көрүнүп турат да. Көп айлык алсаң, көп налог төлөйсүң. Көп пайда тапсаң, көп налог төлөйсүң. Эгер аз айлык алсаң, аз налог төлөйсүң. Андан тышкары көп балаң болсо дагы, мен мисалы колума аудиторлор китепче берип койгон. Ошол китепчеден карайсың, мисалы 300,000 алган баланын айлыгы плюс ал жерде анын карамагында канча адам бар. Мисалы аялы, баласы 2 жол болсо, алар ошол эле мисалы $50 төлөй турган болсо айына. Ошол эле алган айлыгын бойдок болсо $150 төлөп калат. Бойдок болсочу, мисалы. Токиодон чыгып атабыз. Биз азыр Токионун жанында эле Сайтама префектурасында жашайбыз да. Бул деген мисалы Бишкек болсо биз где-то азыр Сокулук дегендейчи. Чүй областынын Сокулук деген жери сыяктуучу. Бирок Токио өзү эле ичи аябай чоң да. 20 миллион калк жашайт да, кирип чыгып. Анан ошонун жанында эле биз чектешип турабыз. Биздин үйдөн 30 мүнөт өткөндө эле Токионун границасына киресиң. 1 саат 20 мүнөттө центрине келесиң да. Пробка болбосочу. 50 мүнөттө жанагы метро менен келесиң. Мына азыр бүгүн бизге Кыргызстандан Пирамида каналынан коноктор келди. Азыр биздин баягы Кыргызстанга, Казакстанга кетчү машинанын запчастарын чачып жөнөтчү
фирмага келдик. Азыр ушул жерди көрсөтүп, тааныштырып беребиз. Жүргүлө анда. Ассаламу алейкумдар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кандай турасыңар? Жакшы. саламатсызбы, кандайсыз? Атайын келдик. Мекендештер долбоору. Жакшы келиңиздер. Мына бизде ушул жерде машина чачабыз. Кыргызстанда клиенттерибиз келет, аларга чачып беребиз. Мынакей могул ушул машиналар бүт таза, аукциондон алабыз. Бүт баары жүргөн жакшы машиналар баардыгы. Анан ошо Кыргызстанга ушул жерден кетет. Канча бала биякта иштейсиздер? Биз азыр 7 бала иштейбиз. 7 бала. Бул жерде жашап анан иштейсиздер, э? Калгандары клиенттер, алар келип бизге мунусу керек дейт. Биз ошолорду чачып А беребиз. эгерде мен мисалы кардар болсом Кыргызстанда, мен бул жерден уну алгым келсе, мен атайын бияка келем. Виза маселеси кандай болуп калат кардарлар? Визаны биз өзүбүз жөнөтүп беребиз. Чакыруу кагазын жөнөтөсүздөр. Канча убакыт биякта жүрсө болот? 3 айга чейин жүрсө болот. Мынау фит деген жазуу көзүмө абдан жылуу учурап атат. Бизде Кыргызстанда хит деген машина. Фит Кыргызстанда хит деп туурабы? Хитке да суроталап көп окшойт, э? Фитке аябай көп. Себеби бизде Кыргызстан Бишкекте көбүнчө эле фит таксибайт этет да. Анткени үнөмдүү да. Бул жерде бир 40 машинаны бир контейнерге жүктөп кетишет да. 40 машина жүктөп кетишет. Анан аябай эле жакшы го. Болбосо бир контейнерге 4 эле машина атат. Целый машина салсачы. Булар 40 машинаны жүктөп кетишет. Бөлүп 40 машинаны жүктөп бересиздер, э? 40 машинанын запчастын алып кетишет да. Мисалы Кыргызстанда фиттин баасы канча? $5000 тегерегинде? $5000 болот. А бул жерде канча? Бул жерден эми $1,500 чейин алышат. Бир фитти. Налог салок бул келиши менен ушундай болуп калат. Жол кире аукциондон алгандан кийин алардын да өзлөрүнүн бир налогтору болот. Расходдор ошолорду анан бул биздин фирмага келгенде бир 1,5 чейин болуп калат да. Бир уна, бир фит. Мурун арзаныраак эле, азыр уже машина азайган сайын уже машиналарды уже кымбаттап баштады аз-азчы. А көбүнчө кайсы унаанын кайсы тетигине буйрутма көп түшөт? Основной сыртындагы эмелерине, запчасттарына, мисалы бампер, крыло, ушулар көбүнчө биздики эшиктери урулат да. Ушуларга көбүнчө. Бул жакта вообще андай сүзүлгөн машинаны көрбөйсүң го. Анткени тартип күчтүү да. Тартип күчтүү. Анан экзаменди да бул жактан мен экзамен тапшыра алгам да, бирок аябай кыйналып аласың да. Айдап, аябай сразу эле берип коюшпайт. Буларда жандай коррупция деген жок. Акча берсең да албайт. Өз күчүң менен да, баардыгы өз күчүң менен. Мына эже биз ушул жер биздин офис. Ушул жерде отуруп иштейбиз. Ушундай. Эсеп кысап, бухгалтерия деген ушул жерде турбайбы? Ушул жерде, бирок бухгалтерия дагы башка офисте. Алар башка офисте япон эжелер. Бир япон байке, 2 япон кыз. Ал боюнча иш алып барат. Бул жерде мен отуруп алып эле өзүм ушул жерде Кыргызстанга байланыштуу иштерди, анан кийин бул кыргыз балдар менен иш алып барам. Анан тиги Кыргызстанга жөнөтө турган товарлардын документацияларын даярдаганга ушул жерде тууралап ушул жерде кызмат кылабыз. Назарыбыз дароо эле Кыргызстандын желегине түштү. Бул лейза каяктан келди? Буну биздин дос балдар Кыргызстандан атайын алып келип, бул жерге илип, Нургазы деген инебиз бар, мектепте да чогуу окуган, 1 жаш ылдый. Моголарынан бери атайын кошо алып келиптир. Бу жерде жанагы кыргызча орнаменттер менен чогуу болсун деп атайын өзү келип ошол буга тагып берген. Андан кийин, бул манасты дагы ошо балдар алып келип такты. Бардык эле Кыргызстандан келген балдар алып келип, биякты дагы Кыргызстандын тоолорун унутпай эстеп тур деп атайын тоолорду, кыргыз үйлөр, жайлоо, жайыт. Буларды да кыргыз балдар алып келип, мына саатынан бери кыргыз. Ушу айтор чет өлкөдө жүргөндө тетирсинче патриот болуп, алыста ошо мекенибизди сагынат экенбиз, ошон үчүн алыста болсок да ушундай кыргыздын көзүбүз көрүп сүйүнүп турат дейсиңерби? Тыштан японча сүйлөшүп келет турам, бияка келгенде кыргызча сүйлөшөт. Япондор дагы атайын келип, ичине кирип коноктор келип турат. Анан таң калышат, туруп эле кыргызча аурага кирип калат. Көбүнчө Кыргызстанды билишпейт экен, япондор. Билишпейт япондор. Көбүнчөлөр билбейт экен. Билбейт. Аларга дагы тааныштырабыз, мындай биз деген
көчмөн эл болгонбуз, монтип боз үйлөрдө жашаганбыз, тоолордо ушундай көчүп жашаган улут болобуз деп таанышып турабыз. Анан эң негизги суроо, сиздин компанияңыздын аты Кит. Кит. Эмне үчүн Кит? Бул өзү кит деп эми баягы океандын эң чоң жаныбары кит. Анан тынчтыкты сүйгөн, бирөөгө мындай тийишпеген, өз жолу менен эле жүрө берген жаныбар го. Ошол жаныбарды жакшы көрүп, анан биз дагы мына өзү товарларыбыз да океан аркылуу кетет. Анан ошондой мындай кит сымалуу, эч кимге тийишпей, чоң бололу, чоңоелу, тынч океанды мындай кыдырып жүрө берели деген максатта. Тынчтыктын символу катары ошол китти пайдаланабыз. Сиз өзүңүздөн өзүңүздүн компанияңызды? Ооба. Ошондой. Мен Кит деп койсоң. Жок, антип мен дей бербейм, просто жалпы биздин команда. Ошол Түшүнүктүү. ошондой болсун деп. Жакшы экен ниетиңер. Ошол учурда баягы Кыргызстанга аябай көп машиналарды жөнөтүп атышкан элдер. Анан мен дагы 1-2 жөнөтүп калып, анан кийин ал жактан кичине ар кандай баягы пакистанецтерге алданып калып, анан же машина жок, же акча жок, ушундай бир тажрыйба алганмын да. Анан ошондой учурда Кыргызстанга барып калдым окууну бүтүп. Анан Кыргызстанда улуттук университетте мага япончо сабак берген. Мугалимим бул жакта японский компанияда иштейт экен. Анан ошол эже запчасттарды Казакстанга жөнөтүшөт экен алар. Анан ошол эже сунуштап калды, ушундай азыр Кыргызстанга аябай көп машиналар кирип атат. Келечекте ушул Кыргызстанга да запчасть керек болот деп. 2011-жылдары эле, 12. Анан сен да ушул ишти алып барбайсыңбы, иштебейсиңер деп калды. Анан бир байкелер бар эле. Алар кичине инвестор болуп өздөрүнө ушундай запчасть магазиндерин ачышты. Аларды алып келгенмин башындачы, 2012-жылы. Анан ошентип 1-2 жолу жөнөтүштү алар. Анан аларга жол ачып берип түптөгөнгөчү жардам бердик. Анан ошол эле учурда анан биз дагы өзүбүзгө бир инвестор таап, япон, Кыргызстанга оптом запчасть алып барып сата баштадык 2012-жылдары. Анан эми Кыргызстанга оптом алып барып 1-2 сатканда эле уже Кыргызстан баягы кыргыздар кичине убадага бекем эмес да. Анан 1 ай деген 6 айда деле бүтүрүшпөйт. Арасында кичине япондорго уят бала баштаганымда, мындай иштеген болбойт экен. Андан көрө өзүбүз эле магазиндерди ачалы Бишкекке. Өзүбүз эле баягы розничный ценада саталы деген ойго келип, анан өзүбүз эле кайра Бишкекке магазиндерди ошол эле Кудайбергенин ар жак бер жагында точкаларды ачып, анан ошол жакка жөнөтө баштадык. Анан ошентип акырындан капитал көбөйттүк дегендей, анан капитал көбөйтүп кайра жөнөтүп, тажрыйбада чогулттук. Анан ошентип 2018-жылы менде бир кыйла капиталым чогулуп калып, анан Кыргызстанга ишкана японский баняны алып барып салайын деген ой менен Кыргызстанга бардым. Барып жер издедим, жерлер аябай асмандын башы кымбат экен, жакшыраак ыңгайлуу жер таппадым да. Анан кийин эмне кылсам, коянда Япония компания ачам деп бул жактан жаңы фирма ачып 2018-жылы. Анан ушу Кит компаниясын түптөп, анан ошол экспортты кайра жандантып, андан ошол фирманын атында жаңы өзүбүздүн Sakura Oil брендин түптөп, аны Кыргызстанга жеткире баштадык. Кыргызстанга жетип, андан кийин Казакстанга өтө баштады, анан Россияга ушинтип иш алып барып келатабыз азыркы учурда. Андан тышкары, анан ошол эле учурда бизге ошо машинаны утилизация кыла турган компания керек болду. Анан издеп отуруп ушул регионду таап, бул экинчи компанияны сатып алдык Ирандардан. Malawi International Trading деген компанияны сатып алып, азыр бул жерде 2 компания иш алып барат. Бирөөсү ошол Malawi компаниясы Япония ичинде машиналарды утилизация кылып, аукциондон алып келип, ошол иштерди кылат. Кит болсо бул экспорт менен гана алек болот. Жана май менен. Ушундай иштерди алып баратабыз азырынча.
Каарманыбыз алгач 2009-жылы Кавасаки шаарына эл аралык бизнес жана коммуникация колледжине келген. Тоолук жигиттин Японияны багындырганга чейинки басып өткөн жолу бизге абдан чоң кызыгуу жаратты. Мен айылда баягы мал карап, мал кайтарып, ушинтип тоголоп кичинекей бала болчумун да. Анан спорт школдо ошо окусун, чоңойсун, бою узарсын деп атам мени ошо 99-жылы айылдан эле 1-курстагы бир байке кошуна сентябрда кетип атса окуусуна мен тети жон деп коебуз бизде талаада эле семчикке чаап жүргөн жеримен келип эле алып келип жуунтуп эле шаарга жөнөтүштү. Анан Бишкекке келип байкелердикинде жүрүп баягы айылдан келип орусча да билбейсиң, шаарда билбейсиң, анан жатак мектеп издешет. Спорт школго жөнөткөндө спорт школ 8-класстан алат экен. Мен 6-класстан эле келип калып атпаймынбы. Анан жатак мектеп издешип 1-чи гимназия интернаты деген бар. Ошол жерде анан окуп баштадым да. Жеңемдин досу бар экен, ошол аркылуу кирип калып, ошол жерде окуп 6-класста. Анан 8-класска чейин ошол жерде окуп даярдана бер дешти. Мен ошол жерде окуп даярдана баштаганда 8-класста биздин мектепте япончо сабак берчү да. Илгери согушта учурунда Японияга пленге түшүп калган еврей чал, кийин согуш бүтүп, анан Кыргызстанга келип биздин мектепте япончо сабак берчү. Ошол еврей чалдын сабагын алып, япончо үйрөнүп, анан биздин байкелер да бар болчу да, бизден мурда окугандар да. Алар ошо япончону жакшы окуп, Японияга барып келгендери да бар эле эжелер. Аларды көрүп, алар каяка окууну бүткөндөн кийин тапшырат. Улуттук университетке тапшырышты, ошо чыгыштык таануу факультетине. Андан кийин Японияга келип окуп жүрүштү. Ошол байке эжелерди көрүп, мен да ушундай болушум керек деген ниетте японский окуп, андан кийин улуттук университетке тапшырып, ушундай тепкич менен келдим да. Бияка келген максатым дагы мен баягы тил менен зүдөнү чогуу алып кеткенмин да. Ошо байкемдердин совети менен Японияда зүдоисттер күчтүү, Японияда зүдөс, Япониянын спорту, ошон үчүн Японияга барып машыгышың керек деген жол көрсөтүп турушкан да. Анан ошо байкелеримдин баягы жол көрсөткөндөрү менен мен окуп, андан кийин Японияга келип да окуганча, анан бул жакта дагы зүдө менен машыгып, чемпионат мираларга чейин чыгып күрөшкөм. Жудо боюнча спорт чебери Абазбек Умурзаков Японияда жашаган 14 жыл ичинде кадам артынан кадам шилтеп, жада калса суусуна көнбөй чачым түшкөн учурлар болгон дейт. Абазбек мырза баары артта калып, учурда өзүнүн кайрымдуулук иштери менен белгилүү жана Кыргызстандан барган биздин мекендештерге колдоо көрсөтүп турат. Алсак, өзү менен чогуу иштеген кызматкерлерге салыктан сырткары орточо $2000 айлык төлөйт. Бул гана менен чектелбестен, балдарга бир гана тетиктерди экспорттоо эмес, жапон маданиятын, адебин, тарбиясын кошо экспорт кылууга үндөп, атайын сабактарды уюштуруп, колдоо көрсөтүп келет. Башында келип биринчи түштүм айткандай. Мен өзү Кыргызстанда 4-курсту бүтпөй келгенмин да. Бияка келип элчиликте иштеген Раматыл Тимур байке аэропорттон тосуп алды, мектебиме алып барды, баягы жатаканамачы. Анан кетип калды. Анан үйгө киргенде эле ушунчалык жүрөгүм кысылып кетти да, булардыкы чакан-чакан комнаталар экен. Жүрөгүм кысылып, амай ушунча да тар болобу депчи. Өзүм жалгыз мындай буп боло түштүм да. Анан ошентип бир сыйра жаш акты, тамагын жедик айткандай. Тамак көк чайын ичип алып, ай ушунча да ачуу чай болобу депчи. Ошентип биринчи келген күнүмдө ошолор эсимде. Жаңы келгенде жанында $250 бар. Ал түгөнгү чөктү, мен жумуш таап иштеп кетишим керек болчу да. Анан ага чейин Японияга келип, бир жыл окуп кеткен сенпай деп коебуз, байкелерчи университеттеги. Алар Кыргызстанда туруп эле мага үйрөтүшкөн. Жумушту мындай издейсиң, интернетке киресиң, анан монтип депчи. Анан мен келип эле ошо $200 түгөнгү чөктү жумуш издеп, өзү жумушту 3 айдан кийин баягы уруксат кагазы тийип студенттергечи 28 саат жумасына иштейт деген. Ошонусу чыга электе эле издей берсең болот, таап кое берсең деди. Мен издеп атам, таппайм, баягы мугалимдерден үйрөнүп алдым, грамотно жакшы баягы телефондон кайрыласың да, чалып. Жумуш издеп атам, жумушчу кереги жокпу десең, резюмеңди жөнөт дейт. Резюмеңди жөнөтөсүң, өтсөң чакырып чалышат.
Анан 1-2 жерге жөнөттүм, жок. Анан бир күн уйку жок да, ушу таң атпай турабыз эми негедир. Ысыктабы апрель, майлардачы. Экинчи этаждан күндө эле таң атпай бирөө кетет. Анан бир күн тосуп алдым, корейс бала экен. Кайка барасың десем, жумушка дейт. Не кылып иштейсиң? Пекарняда. Анан мага да жумуш керек эле, тааныштырбайсың десем. Макул, могул жака чал, резюмең жөнөт деди. Американский Костoko деген аябай знаменитый магазин бар. Бүт дүйнөдө чөнкөн өлкөлөрдө. Костoko деп коет. Ошол Костoko деген магазин экен көрсө. Резюмемди тапшырдым, чалышты бир жумадан эле. Собеседованияга бардым, сүйлөшүп, алар таң калышты. Кыргызстанды биле бербейт да япондорчу. Каяктан келдиң? Кыргызстан, илгери ушу Россия Союзда бир болгон орустар менен деп. Ошентип түшүндүрүп берсем, таң калышып жумушка алышты. Аны алып аябай аякта өзүм көрсөтүп иштеп, жалаң элчиликтен келишет эле. Орустар, СНГнын элчиликтеринен аларга кызмат кылып көрсөтүп, баягы котормочулук кылып коем. Анан 6 айдан кийин дагы бир артыман дагы бир группалашым келди. Ал да окуду. Аны ал жерге кыргызча да баягындай тааныштырып, жумушка сүдүрүп киргизип, ошентип ал жерде биз аябай популярный болгонбуз кыргыздар. Мен тети айылда тиги семечка чаап, чөп чаап, жайлоодо кой кайтарып, кымыз ичип жүргөн балам мага кандай кара жумуш болбосун, мындай оюнчук деп эле кирдим да. Кирдим, бирок ошол биринчи күнү эле саат 9:30 чейин иштегенде бутум чымырап, аябай эметип калды. Болбосо жеңил эле жумуштар. А бизде баягы чарчасаң отура калмай бар го кыргыздардачы. Суу ичип алайын депчи. Булар антпейт экен да. Өзүңүн гана убагыңда эс аласың. Ал учурда сен туруп, жөн турбай, жок дегенде сен тряпка менен тиги баягы бир нерселерди сүртүп, чаңдарды сүртүп, же баягы бошоп калган коробкалар бар, товарларды бошотуп, такыр жөн тургузбайт экен да. Бутум сымырап, анан жанында чок иштеген корейс, японецтерди көрүп, алар унчукпайт. Эчтеке болбогондой чарчабайт. Анан ошондо таң калдым, көрсө биз жалкоо турбайбыз кыргыздар. Жөн эле кара жумуш кылдым деп жүрө берипмин. Аны баягы 1 саат иштесең 1 саатын эс алып коюпчу. Көлөкөлөп. Булар ошон үчүн өнүктүр деп мындай өзүмө моюндадым да, кабыл алып. Көрсө булар аябай эмгекчил келет экен. Ошол жумуштагы баягы тажрыйбалар азыркы жумушта да бизде колдонулат да. Биякта канча налог төлөп мамлекетке өзүңдүн көрсөтө алсаң, сага ошончо мамлекет колдоо көрсөтөт да. Мисалы ошол эле кредит алам десең, миллион долларларды жөн эле 1%, 2%тен сени колдопчу беришет. Баягындай залог жок элечи. Ошон үчүн биздин ошо ишкерлерди да кызыктырыш керек да мамлекет. Ким канча налогду ачык көп төлөсө ошончолук баягындай жеңилдиктердичи, жеңил, арзан кредиттерди көп суммадагыларды берип кызыктырыш керек. Кичине эле минуска кеткен учур болду. 1 айында элечи, 1 жылда 1 ай. Ошонун негизинде эле мамлекет колдоо түрүндө жөн эле $20,000 берди. Япония. Фирмагачы. Жөн эле мына сен 1 айында сен минуска кетип калыпсың, коронавирустун кесепетинен сени колдоо иретинде. Андан тышкары ошол эле жашоочуларга, мына ар бир жумушчуларга сен бардыгыбызга 100,000 йенден. Ар бүт мына сен баягы чет өлкөнүн жаранысыңбы деп бөлгөн жок. Баягы туруктуу жашайсыңбы, резидент картаң барбы, ошолордун бардыгына $100,000 йенден, $100,000 йен азыр бир $800 $800 ар бир жаранга берди. Аны биз сен иностранецсиң деп бербей деле койсо болот эле да. Бирок антишкен жок. Сен баягы жумушчусуң, налог төлөп атасыңбы? Сен улутуңа карабай, бөлбөй, бардыгыбызга тегиз берди. Мен ошонусуна абдан ыраазы болдум да. Мына платный жол. Бул жолдо барат эле, мына ETC карта деп коет мунун ичинде. Ушул карта, мына карта. Ушул картаны биякка салып койсоң, болду. Ушун менен автоматически эле тиги акча төлөй турган жерине, кирип атканда өздөрү каяктан кирдиң билип алат бунучу автоматически машинаны. Анан
каерден кирдиң, каяктан чыктың, бүт өздөрү эсептеп коет да, системачы. Анан ошол жерден акчаны снимать этип ала беришет. Биз баягы белден ылдый деп эле уялып туалет жөнүндө сүйлөбөйбүз, бирок баягы жапондордо ошол жакты эң маанилүү жак деп карашат да, туалетти ушунчалык таза, бүт жерде баягындай көйгөй жок да ал жөнүндө. Кыргыздарда именно ошол көйгөй болгон үчүн биз балдарга туалетти таза кармагыла. Барганда Кыргызстанда илгерки туалет эмес, жаңы заманбап туалетти кургула айлаңарга. Анан жапондордо сөз бар экен да. Эгер туалет таза болсо, ден соолук жакшы болот, анан байлык келет деген ушинтип үйрөтүшөт экен. Сайтте Абазбек мырза, маегибиздин уландысында сиз жумуштан сырткары дагы биздин өзүбүздүн мекендештерибиз менен мынтип атайын спорт уюштуруп, футбол ойноп турат экенсиздер. Канчалык бат ойнойсуздар? биз жума сайын эле ойнойбуз. Бул бүгүн азыр футбол ойноп атабыз. Мындан тышкары баскетбол ойнойбуз. Жумуштун жанындагы спорт комплексте. Андан тышкары баскетбол ойнойбуз, дзюдо менен машыгабыз. Дзюдо балдардын баары күрөшөт. Бой без правилга чыгышат. Кээбирки балдар бул жактан. Ошентип бир эле жумуш эмес бул жактан. Спорт менен дагы машыгып, япондор менен кээде чогуу ойнойбуз. Ушундай. Сиз өзү негизи дзюдо боюнча мындайча айтканда кандидат мастер спорта деп коелу, Ооба, самбо боюнча мастер спорт. Самбо боюнча мастер спорт. Азиянын экинчи орун алганда деген. Ооба, ошо өзүбүз спортко жакын чоңойгондуктан бизге келген балдардын да баардыгы спортсмендер. Ошон үчүн булар спортсмендер спортсуз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн ар дайым жума сайын футбол же ушундай спорт чараларын уюштуруп турабыз. Булар баардыгы биздин жумушчулар, андан кийин бизге кардар болуп келген, Кыргызстандан келген балдар да бар. Убагында Кыргыз дзюдо федерациясында директор болуп иштеген. Аябай көптөгөн тренерлердин менен чогуу иштешкен. Өзү да чемпион, бул дагы мастер спорт по дзюдо. Марат азыр ушу биз менен иштешет. Биякта ушул бала көбүнчө спорт тарабын уюштуруп, балдарды спортко үндөп турат. Азыр ушу баладан да сиз менен ошо компанияда иштейт да. Эркектер боюнча, машина улам боюнча. Анан мындай бир кызыктуу суроо бар да. Негизи мына сиз канча жылдан бери ушул Японияда эмгектенип атасыз, иштеп атасыз, мына спорт менен машыгып атасыз, А негизи Кыргызстанга кайтып баруу оюңуз барбы? Ооба, өзү негизи бизге Японияга келгенибизге 14 жыл болуп калды. Анан ошол эле учурда биякта биз деле Кыргызстандын желегин көтөрөлү, Кыргыздын атын чыгаралы, чет өлкөдө Японияда деп биякта дагы ошо дзюдо менен күрөшүп, бой без правилдарга чыгарып турабыз балдарды. Келечекте сөзсүз биздин максат Кыргызстанга барып, алган тажрыйбаларыбыз менен бөлүшүп, эл журтка кызмат кылалы деген ой тилектерибиз бар. Абазбек мырза, сизге чоң рахмат ошо биздин Япониядагы мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн. Рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Биздин долбоорду колдоп, ушул Япониядагы мекендештерди бул жактан тартканга жардам берип, уюштуруп, биз менен ушул маек курганыңыз үчүн ийгиликтерди каалайбыз. Алыс жерде жүрөсүз. Анан биздин компаниянын атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Башыңыз аман болсун деп ушул калпакты алып келгем. Рахмат чоң. Чоң рахмат болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Рахмат чоң. Ийгиликтерди каалайбыз. Анан Чоң рахмат. бул биздин компаниянын атынан мына момундай биздин брендовый болду. немелерибиз. Пирамида. Бул YouTube каналыбыз. Бул болсо таттуулар. Болду. Рахмат чоң. Сау болайын. Болду. Чоң рахмат байке. Мындайында келип туруңуздар. Биздин эшик ар дайым сиздер үчүн ачык. Ар дайым келип туруңуздар. Биринчи Кыргызстандын жаштарына кеңешим, эң биринчи баардык эле жашоодо убадага бек болуш керек, туруктуу болуш керек. Анан ишенимдүү инсан болот да. Качан эгерде Жапонияга келем десеңер, убадаңарга турган, сөзүңөргө турган, ишенимдүү адам болсоңор, көптөгөн ийгиликтер жаратасыңар. Ошондой эле Японияга келем десеңер, Японияга келип, окууларды окуп,
университетти бүтүп, андан кийин чоң компанияларга кирип, көптөгөн чоң ийгиликтерди жаратсаңар болот. Бирок кандай учурда, кандай университеттерди бүтсөңөр дагы силер эң биринчи мен жаштарга айтарым ошол убадага бекем, туруктуу, ишенимдүү инсан болушуңарды демекчимин да. Япондор убадага бекем, сөзүндө турган, ишенимдүү гана адамдар менен иштешет да.